Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Кочкор районундамын. Кочкор районундагы бул Жанат эжекебиздин үй бүлөсүнө келдик. Келгенибиздин себеби Нурали инебиз азыр 10 жашта. Бирок ошо көптөн бери ошо оорунун бүттүрүү менен жабыркап, азыркы күндө операцияга муктаж болуп турган учуру. Анан азыркы ошо диагноз боюнча кандай операция керек, кайсыл жактан ошо токтолуп белги айта кетсеңиз бизге. Азыр Нуралиге 10 жашта ДЦП тяжелая форма деп койгон. Дистания дейт. Ошондо башына стимуляция коюш керек экен. Теңки? Ошол стимуляция койгонго $25,000 сурап атат. Кайсыл жакта жазылат экен операция? Казакстанга сүйлөшүп атканбыз. Азыр эми ошол операция жасалгандан кийин Нуралиге баягы ден соолугуна болгон мындай кандай десем көмөк болобу экен? Ошол сразу басып кетет деп айта албайбыз деди, бирок тартылышып атпайбы бала. Ошо тырышканына ошонусуна жардам берет экен да, тиги стимуляция койгондо. Эгер убакыт өтө берсе, мындан дагы күчөйт дечи. Ошо канчалык эрте болсо, ошончолук жакшы дейт. Даже эртерээк келсең жакшы болмок деди да бизде. Ошо кечип атасыздар. Канча эми мына тактой эритинде да айылдар кечиксе кандай болот, эмне болот? Сөөктөр кыйшыйып, анан монтип буралганда бул белдери сынып кетиши мүмкүн дейт. Сөөк, бел сөөктөр. Кол буттары деле ошо катуу эметкенде. Урматтуу көрөрмандар, эми өзүңүздөр көргөндөй азыр Рамазан айындабыз. Анын үстүндө бул Кочкор жергесинде деле деги эле Кыргызстандын деги эле бир кыргыз эли өздөрү кайрымдуу келет. Анан ушул Кочкор жергесинин өзүндө деле чыган мен деген баягы бир колунда бар адамдар жок эмес, бар, бааны билебиз баарыбыз. Барыңыздар деле кыргыз эли, сиздер деле билесиздер. Анан ошол Нурали инибиздин бутуна туруп кетишине аз да болсо колуңуздардан кандай келсе жардам берсеңиздер деп өтүнөбүз. Анткени баягы жардамды ким сурайт? Муктаж гана адамдар сурайт. Ошондо бүгүнкү күндө ошо Нуралинин ата энеси чын-чынында муктаж болуп турган учуру. Биз атайын Бишкектен бери ушул жака Нуралиге келгенибиздин дагы себеби ошондо. Биз жардам берүү даректерин дал ушул экранга жазып коебуз. Жана дагы 24 саат бою, 7 күн бою айырмасы жок. Байланыш телефондору дагы бар. Канчалык операция тез болсо, ошончолук Нуралинин ден соолугуна мындан аркы келечегине көбөлгө түзүлмөкчү.